Обыды Лондон BBC саламатсыздарбы. Эл аралыкчаны спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Президент Трампка импичмент жарыялоо жарыяны боюнча демократтар менен республикачылдар тирешүүдө. Индияда миңдеген тургундар жаңы жарандык мыйзамга каршылыгын көрсөтүп, нааразылык акцияларына чыгуусун улантууда. Апталык клик берүүбүздө Кытайда өткөн дрондор жарышында Түштүк Кореялык өспүрүм жеңүүчү болду. Президент Трамптын импичменти боюнча эмки кадам тууралуу демократтар менен республикачылдар ортосунда тирешүү пайда болду. Импичмент боюнча соттук жарыяндын форматын Сенат аныктай албай койгону үчүн эмки угуу январь айына жылдырылды. Дональд Трамп Twitter баракчасында соттук угуу тез арада орун алышын талап кылып жазды. Шаршемби күнү Дональд Трамп АКШ тарыхындагы импичмент жарыяланган 3-чү президент болуп калды. Бирок бүгүн импичмент жарыяны убактылуу токтотулду. Буга саясатчылардын мунаса таба албай жатканы себеп болду. Демократтардан Чак Шумер менен республикачылардан Мич МакКоннелл кайым айтышты. Өкүлдөр палатасы добуш бергенден кийин импичмент маселеси Сенатта каралышы керек эле. Бирок Өкүлдөр палатасынын спикери Нанси Пелоси сенаторлор импичмент жарыялоо үчүн коюлган айыптар боюнча соттук жарыянды өткөрүү тартибин бекитмейинче бул иш Сенатка берилбей турганын белгиледи. Нанси Пелоси жана анын демократтар партиясы импичмент боюнча угууларды шашпай, күбөлөр менен өткөрүүнү көздөйт. Президентке импичмент жарыялоо жарыяны жүрүп жатканда көпчүлүк орунду ээлеген партия тоскоолдук кылып, мыйзам бузуу боюнча билген кабары бар күбөлөрдү угузбай койгон учур биздин тарыхта боло элек. Бирок Сенатта көпчүлүк орунду ээлеген республикачылар андайга жол бербейбиз дешүүдө. Президентти кызматтан кетирүү үчүн 100 сенатордун 67синин добушу керек. Соңку 12 аптада демократтар окуяны дыкат иликтебей, шашкалактап жана тарыхтагы эң адилетсиз импичмент боюнча угууларды өткөрдү. Трамп жана анын тарапташтары жарыянды тездетүүнү талап кылып, Өкүлдөр палатасындагы демократтарды Сенаттын ишине кийлигишти деп сындады. Соттук жарыянды өткөрүү тартиби боюнча мунаса табыла электе сенаторлор эс алууга кетти. Импичмент боюнча документтер Өкүлдөр палатасынан Сенатка жөнөтүлө элек. Демек импичмент жарыяны 2020-жылы январда уланат. Демократтар импичмент боюнча ишти Сенатка берүүдөн баш тартты. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргыз деп издеңиз. Индиянын баш калаасы Делиде карама каршылык жараткан жаңы жарандык мыйзамга каршылыгын көрсөтүп, миңдеген тургундар кайра нааразылык акциясына чыкты. Полиция элдин чогулуусуна тыюу салганына карабай демонстранттар көчөгө чыгып жатат. Жаңы мыйзамга ылайык коңшу өлкөлөрдөн келген мусулман эмес качкындарга жеңилдетилген түрдө жарандык берилет. Тургундар буга каршылыгын көрсөтүүдө. Индиянын көчөлөрүндө өлкөнүн светтик принциби үчүн күрөш жүрүүдө. 100 миңдегендер жаңы мыйзам мусулмандарга каршы кодулоо экенин айтып, нааразылык акциясына чыгышкан. Демонстрациялар түндүк чыгыштагы Ассам штатынан тартып, түштүктөгү Бангалор шаарына чейин жана экономикалык борбор саналган Мумбайдан өлкөнүн борбору Делиге чейин уланууда. Демонстрацияга чыккандардын жарымы 25 жашка чейинки курактагылар. Жүрүштү жетектеген жаштар. Бул светтик өлкө, демократиялык мамлекет. Бизде демократия эбак эле орногон. Андыктан кандай жагынан караба, жаңы мыйзам туура эмес. Бул жерде конституциябызды коргоп турабыз. Бул жерде сабатсыздардан, байкуштардан коргоо үчүн турабыз. Бирок эл өз үнүн жеткирүүгө аракет кылса, өкмөт алардын оозун жабууга аракет кылып жатканын айтышууда. Өлкөнүн көп аймактарында мобилдик интернет өчүрүлгөн. Ал эми полиция кызматкерлерин жүрүшчүлөргө ок чыгарып, күч колдонгон деп айыпташууда. Тынч демонстрация учурунда белгилүү тарыхчы Рамачандра Гухана полиция сүйрөп кетип жатканын байкаса болот. Көптөр өкмөт башчы Нарендра Модинин бийлиги астында өлкө хинду мамлекетине айланышына аз калды деп кооптонушууда.
Индияда анын БЖП партиясынын хинду улуттук бренди абдан популярдуулукка жетип, жылдын башында анын экинчи жолу бийликке келүүсүнө жардам берди. Премьер-министрдин эң жакын союздаштарынын бири саналган Индиянын ички иштер министри Шах Хамиддин айтуусунда, жаңы мыйзам кысымга калган азчылыктар үчүн коопсуз баш паанек берет. Аталган мыйзам бир да динге каршы келбейт. Болгону Афганистандан, Пакистандан жана Бангладештен куугунтукталгандар үчүн позитивдүү кадам. Индиянын мусулман коомчулугунда дагы башка көйгөй бар. Өкмөт бүтүндөй өлкө боюнча жарандарды каттоо ишин пландоодо. Анда ар бир тургун индиялык экенин далилдеген документтерди көргөзүшү керек. Жаңы мыйзамга ылайык өлкөгө мыйзамдуу түрдө кирген мусулман эмес иммигранттар коргоого алынат. Премьер-министр Моди бийликке келгенден бери ири демонстрациялар уланууда. Анын бийликке келишине түрткү берген хинду улуттук программасы эмнеге алып барат? BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Кытайдын президенти Си Цзиньпин Макао бир өлкө, эки башкаруу системасы деген моделдин ийгиликтүү мисалы деп айтты. Португалия Макаону Кытайга кайтарып бергенине 20 жыл болгонун белгилеген иш-чарада кайрылуу жасап, Кытай президенти Макао маданияттар ортосундагы көпүрө болушун каалаганын айтты. Мындан сырткары Гонконг сыяктуу аймактарда чет элдик кийлигишүү болбосун деп эскертүү жасады. Орусиянын маалыматсалык маалымат каражаттары Орусиянын чалгындоо кызматынын жанында ок чыгарган адам 39 жаштагы Евгений Манюров болгонун жарыялады. Кылмышкер бир ФСБ офицерин өлтүрүп, дагы 2 кишини жарадар кылган соң аны полиция атып өлтүргөн. Кылмышкер тууралуу расмий маалымат чыга элек. Австралиянын премьер-министри ири токой өртү уланып, өлкөдө чукул кырдаал болуп жаткан маалда Гавайиге эс алууга барып келгени үчүн кечирим сурады. Анын эс алууга кетиши элдин ачуусун келтирген. Сиднейдин жанында чыккан өрттү өчүрүүгө баратканда кырсыкка кабылып, 2 ыктыярчы каза болду. Өрт ысык аба ырайына байланыштуу чыгып жатат. Boeing Starliner аттуу учкучу жок капсуласын учуруп, бирок пландалгандай эл аралык мейкиндик станциясына жетпей калганы маалым болду. Boeingдин айтымында учак Жер планетасынын атмосферасынан чыкканда мотору күйбөй калган, бирок азыр орбитаны тегеренип жүрөт. Америка бул учактарды космонавттарды орбитага жеткирүүдө колдонууну көздөйт. Акыркы Space Shuttle колдонуудан чыгып калгандан бери алар Орусиялык Союз ракеталарын колдонуп келишкен. Ак кууларды жаман көргөн киши жок болсо керек. Англиянын кичинекей шаарларынын биринде ак куулар тобу менен үймө-үй кыдырып, тамак сурап жешет экен. Кырк-Халам шаарында жем издеген канаттуулар коомчулуктун бир бөлүгү катары болуп калыптыр. Ак куулар өтө кооз. Алар сен каалайсыңбы, жокпу келе беришет. Кишиге дагы тийбейт. Бул Джек аттуу ак куу. Ал үй бүлөсү менен кыштакты аралап жем издеп жүрөт. Ак куулар эшикти такылдатып кирип келишет. Алар кат салгычты чокулап жатып, акыры сындырып салышты. Келип терезени такылдатышат. Англиянын Дербишир аймагындагы Кырк-Халам шаарында ак куулар көп кездешет. Айрымдары аларды жаман көрсө, калгандары ак кууларды шаардын тургундарындай эле кабыл алат. Биз алар үчүн атайын идишке суу куюп, нандын түрүн, жаңактарды жана башка тамак аштарды калтырабыз. Кээ бир тургундар аларды жактырбай кубалайт. Аларга боек чачкан учурлар дагы болду. Биз аларга көз салып турабыз. Бул ак куулар күнүгө келишет. Эч кимдин тынчын албайт. Алар жөн эле келип, эки жакты карап, кайра көчө менен кетип калышат. Түн киргенде алар үйүнө же көлгө кайтып бараарын билишет. Аларды көрүп кубанасың. Бул жерде көрүнбөй калса, ак кууларды кадимкидей сагынасың. Бул жуманын технология жаңылыктарында кагаз бүктөгөн робот жана дыйканчылыктын жаңы түрү жөнүндө айтып беребиз. Бул аптада Кытайда дрондор жарышы өтүп, ондогон учкучсуз аппараттар асманда жарышты.
Мелдеште 16 жаштагы түштүк кореялык Чан Хён Кан 31 өлкөдөн келген 100дөн ашуун катышуучуну жеңип, дүйнөлүк дрон жарышында чемпион болду. Жарыш учурунда аппараттары тосмолорго тийбеш үчүн катышуучулар атайын жабдыктарды кийип, дрондорун саатына 180 чакырым ылдамдыкта учурушкан. Аба ырайына көз карандысыз космостогу дыйканчылык тууралуу айта кетели. Дыйкандар жыл бою жер жемиштерди тигинен өстүрөт. Мындай күнөсканага топурак да, өсүмдүктөргө себилчү дары-дармек да керек эмес. Ошондуктан ал экологиялык жактан таза болуп эсептелинет. Түс өзгөрүп турган атайын жарыктар түшүмдүн эртерээк жетилишине жардам берет экен. Кагаздан жасалган оригами фигуралары кооз көрүнгөнү менен анын учтарын туура бүктөө бир аз татаал иш. Учурда АКШдагы Түндүк Каролина мамлекеттик университетинде өзү бүктөлүүчү атайын механикалык кагазды ойлоп табышты. Ага адамдын колдору тийбесе да жылуулукту колдонуп 2 өлчөмдүү фигураларды 3 өлчөмдүү фигураларга айландыра алат. Бул жабышкан аппарат жутканда кыйналган адамдарга жардам берет экен. Атайын сенсор жабышкыдай болуп жасалган. Ал булчуңдун активдүүлүгүн өлчөп, маалыматты түз дарыгерге жөнөтөт. Дарыгерлер болсо бейтапты кантип дарылоо керектигин биле алат. Велосипедиңизди же самокатыңызды жоготуп көрдүңүз беле? Мындай лунар аттуу из кууган каражаттын жардамында аппаратыңыздын так жайгашкан жерин билсеңиз болот. Аны Ирландиядагы самокаттарды ижарага берген компания сынап көрүп, айдоочу кайда жүргөнүн жана сак-саламат айдап жүрөбү же жоктугун биле алат. Эгер ал уурдалса же таштап кетишсе, аны оңой эле таап алуу мүмкүн экен. Эми спорт жаңылыктары. Эвертон Гулфи Сингурдсон менен Джибрил Сидибей эртең Арсенал менен болчу оюнга катышып калат деп үмүт кылууда. Эки оюнчу жараатынан айыгууда. Мындан сырткары Лукас Дин жана Фабиан Делф да беттештерге катышары күтүлүп жатат. Арсеналдын оюнчулары Хектор Белерин жана Сид Каласинач травмасынан айыгып, кайтып келип калат деп күтүлүүдө. Манчестер Юнайтеддин башчысы Оли Ганнар Сулшер Пол Погба эч кимге сатылбай турганын айтты. Ошондой эле ал Red Bull Залцбургдун чабуулчусу Эрлинг Хааланд менен жолукканын четке какты. Жарым коргоочу Погба алган жарааты толук айыкпагандыктан улам Watfordго өтчү оюнга катышпай калат. Орусия дүйнөлүк спорттук иш-чараларга катышууга тыюу салган допингге каршы дүйнөлүк агенттиктин чечимине каршы арыз жазаарын билдирди. Агенттиктин чечимине ылайык Орусия 2020 жылы Токиодо орун алчу Олимп оюндарына, Паралимпиада жана 2022 жылкы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатка катыша албайт. Орусия 2019 жылы январда жалган анализдерди тапшырганы айтылууда. Жаңылыктардын соңунда сулуулук сынагында Мисс Америка намын окмуштуу аял утуп алганы жөнүндө айтып беребиз. Камил Шриер окмуштуу. Анын биохимия жана системдик биология боюнча дипломдору бар. Ал сахнага чыгып, илимий эксперимент көрсөткөн экен. Бул сулуулук конкурсу соңку жылдарда абдан өзгөрдү. Адаттагы купальникчен чыгуу категориясынын ордуна катышуучулар өз таланттарын, жетишкендиктерин жана билимин көрсөтөт. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз BBC Кыргыз Check.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube'дан да тапсаңыз болот. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издеңиз. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Саламатта калыңыздар.